Саламатсыздарбы, аруу таңыңыздар менен. Бүгүн кайрадан гүл дүйнөсүндө эң эле популярдуу болгон орхидея гүлүнүн фаленопсис деген сортундагы орхидеяны кантип жандандыруу керек, кантип башка идишке которуу керектигин айта кетейин. Биринчиден көңүл бурганыбыз аябай зарыл болгон нерсе бул биздин фаленопсистин тамырлары. Эгерде сиз дүкөндөн жаңы алган гүлдүн тамырлары көрүнбөй же чирип бараткан болсо, сөзсүз түрдө башка идишке которуу же болбосо тамырларды обработка кылуу өтө зарыл. Азыр мына биз бул кичинекей сорту фаленопсистин биз өзүбүз айткандай эле тамырлары чирип калган, муну кантип тазалоо керек ыкмасын көргөзмөкчүмүн. Бизге эмнелер керек болот? Обработка үчүн мен ар дайым максим колдоном. Эгерде үй шартында сиздерде максим болбогон болсо, кадимки эле зеленканы колдонсоңуздар болот. Максим эле жардам бере алат. Бул жерде бизде тамырыбыз аябай начар абалда экен. Кайра которуунун кереги жок, себеби бизде тирүү тамыр жок. Чириген тамырларды сөзсүз түрдө кесип алып салуу зарыл. Ал үчүн иштеткен ар бир приборлорубузду, кайчыларыбызды биринчи обработка кылып алышыбыз керек. Спирт менен же болбосо перекис менен тазалап алабыз. Биз алдын ала тазалап алганбыз. Мына бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай эле тамырлардын баары чирип калган. Ушу кескен жерлердин баарын биз сөзсүз түрдө максим менен тазалап алабыз. Тамырлары калбай калган мезгилде дагы сөзсүз түрдө тамыр берип жашап кеткенге шарт түзсөк болот. Сиздер көрүп тургандай эле бизде эч кандай тамыр калбай калды. Биз тазалап алдык. Эми бизге мондой идишиктер керек болот, прозрачный же болбосо кичинекей стаканчык деле жарайт, себеби биздин тамырыбыз өтө аз. Бул идишке биз керамзиттен салып туруп мохту колдонобуз. Мох бизге ошо нымдуулукту сактап, дагы тамырлардын чыгышына жакшы жардам берет. Биздин орхидеябыз даяр. Эми мындан ары мына жерге чейин бир чөйчөккө суу куюп салып коебуз. Нымдуулук бизде аябай чоң роль ойнойт. Суу мына жерде чейин сууда тургандан кийин тамырлар ойгоно баштайт. Жарык жер сөзсүз түрдө күн түз тийбеген, бирок жарык жерге коюп карообуз зарыл.